Саламатсызбы? Дарыгерлер эс алууга аттанабы? Бул жөнүндө вице-премьер эмне дейт? Адинай Мырзабековага 1 миллион сом кандай учурда төлөнөт? Кыргызстандык мушкер Рафаэль Физиев жеңүүчү болду. Анжелика Бекболиева түштүккө аттанмакчы. Ушул жана башка кабарлар жөнүндө алдыда сөз болмокчу. Кечээ вице-премьер Аида Исмаилова кызыл зонада иштеген медиктер үчүн эс алууну уюштуруу боюнча кеңешме өткөргөн. Билдирүүгө караганда, вице-премьер кызыл зонада вакталык ыкма менен иш алып барган медиктердин тизмесин түзүү жана алардын санаторийге баруу графиги, ошондой эле транспорт менен камсыздоо чечими кабыл алынган. Бишкектеги стационарда көз жумган Адинай Мырзабекованын жакындарына 1 миллион сом төлөп берүү маселеси каралат. Ал үчүн жакындары арыз менен кайрылышы керек. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинде иштеген медиктерге же кызматкерлерге компенсация төлөө боюнча кызматтык иликтөө жүргүзүү боюнча комиссиянын башчысы Индира Жумабаева билдирди. Кыргызстандык мушкер Рафаэль Физиев бүгүн эртең менен англиялык Марк Диакези менен беттешип, калыстардын чечими менен жеңишке ээ болду. Бул анын уюмдагы экинчи жеңиши. Кошумчалай кетсек, мушкер UFC Fight Night 172 турниринде мыкты беттеш тартуулаганы үчүн негизги гонорарынан тышкары дагы $50,000 бонус алды. Бул тууралуу уюмдун Instagram баракчасында жазылды. Ал эми UFC уюмунун Россиядагы филиалынын баракчасы Физиев кошумча сый алганын укканда кандай абалда болгонун видеого тартты. Ал сүйүнгөнүнөн кыйкырып, каткырып, бетин басып, көзүнө жаш алгандай болгонун байкоого болот. Анжелика эми түштүккө аттанат. Учурда кайрымдуулук иретинде иштеп чуркап жүргөн кыргыз шоу-бизнес жылдызы Анжелика Бекболиева эми түштүккө аттанаарын билдирип, өз Instagram баракчасында жазып калтырды. 7 областтык кыдыруу кербени уланып жатат. Азыркы тапта биз Чүй, Нарын, Ысык көл, Талас жерлеринде топторго бөлүнүп иштеп жатабыз. Эң чоң топ менен албетте түштүккө сапарыбызды улантабыз деп жазып калтырган Анжелика өз инста баракчасында. Түштүк дегенде Ош, Баткен областтарын назарда туткан болсо керек. Анда жакында бул кайрымдуулук кербени аталган областтарга да жетет деген үмүттөбүз. Бүгүн Ош шаарына Москвадан келген кыргызстандык медиктерди салтанаттуу түрдө тосуп алышты. Бул тууралуу шаардык мэриянын маалымат кызматы билдирди. Москвада жашап иштеген кыргызстандык медиктер коронавирус жана пневмонияга каршы күрөшүүдө кесиптештерине жардам берүү үчүн ыктыярдуу түрдө келишкен. Аларды Ош аэропортунан шаардык кеңештин төрагасы вице-мэр баштаган топ тосуп алды. Чогулгандар жардамга келген дарыгерлерге ыраазычылык айтып, элдин ден соолугуна кам көргөн аракеттерине ийгилик каалашты. Маалыматтар Спутник KG сайты жана соц тармактардан алынды. Каналга катталып, коңгуроочону басып колдоп коюңуз. Сизге кыйын эмес, биз үчүн абдан маанилүү. Рахмат.